Мен чоң атам ушу малды багып жүрүп, герой состурду болгон Аманбаев Алдыберген деген. Анан кийинки атам рахматы өтүп кетти, 4 жыл болду өткөнүнө. Ал ушу Чарбада, Снөстүн айылда бригадир болуп 20 жыл эмгектенген. Анан кийин анын бир тууган иниси Аманбаев Төлөбек деген герой состуруда тоже ушундай ак кой бакканда. Азыр айыл Аманбаев айылы, Аманбаев айыл өкмөтү. Азыр малдын баары далада тоого кетти. Мал кеткенче эмне жердин баарын тазалап, сарайдын ишин тазалап, дезинфекция кылып коюш керек да. Мен муну үчүн алып жүрөм. Мен буну ата-бабам ушу малды баккан. Бир үйдөн 2 киши герой состурда болгон. Ошон үчүн кармап жүрөм мен муну. Муну да жок кыла берейин деген Кулайжалга быйыл долбоор болуп калып, ошол долбоордун негизинде булар калып калды. 5 бар. Эми кайра улан тайындап атам, жанынан тайындап атам. Бул ушу чарбанын күнү мамлекеттин. Биз ушерге алып келип, мына пресс менен пресстеп, мына пресс турат. Анан мынага кошобуз да, жана үйдөн тарттыңар го ушу жүндү. Анан ушул жерден жанагы Кыргыз жүн деген ассоциация алып кетет бизден. Мен алдыга койгон максатым кооперативди чоңойтуу. Койду ошо көбөйтүп туруп, жүнү көбөйтүп. Мисалы 2000 кой баксам, жерге мен чамам жетет. Жер бар, рабочий сила бар. Сезон убагында 50 кишиге чейин рабочий иштетем. Ошо чарба көбөйүп, анан бетер көбөйөт жумуш орун. Ошол келечегин кеңейтүү.